саламатсыздарбы? Мен дагы сиздерди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ойлоп көрсөм, көптөн бери түз эфирге чыгат экенмин. Эгерде үнүм угуп жаткан болсо, ооба угуп жатат деп коюңуздар. Бул жерде бир аз шоокум экен. Ызычуу экен бул жерде. Анда убакыттан пайдаланып түз эфирге чыгып алайын деп ойлодум. Үнүм угуп жатат, наушнигимди унутуп калыптырмын үйдө. Угуп жатат. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам жолдойм. Көптөн бери, канча убакыттан бери көрүшө албай, убакыт таппай, коноктоп, мейманчалап, биз саякатчыбакка болуп калдык. Саякаттап келип эле азыркы учурда жанагы сиздерге айтып жаткан 100 күндүк марафонго даярданып жатам. Ал студиядан чыгып эле бул жерге келип, балдарымды бир аз эс алууга чыгардым дагы. Андан кийин бир четке отуруп алып, сиздер менен түз эфирге чыгып атам. Демек, азыр бизде суроолор бар экен. Угуп жатат дейт, жакшы, угуп жатат экен. Бакытка карай 100 кадам деген китебиңизди кантип алсак болот дейт. Менин ушул Instagram баракчамда 3 эле друзьям бар да, 3 эле досум бар. Ошол жерде 100 күндүк марафонго деген 100 күндүк марафонго кызыккан айымдар болсо, ошол жерден маалымат алсаңыздар болот. Же болбосо китеп боюнча маалымат десеңиздер, ошол жерде дагы баракчасы турат. Дагы бир жаңы марафон башталып атат. Денежный канал деген. Ошол боюнча дагы маалымат алам десеңиздер, ошол менин друзьям карасаңыздар, мага тиешелүү менин бүт бардык сабактарым ошол баракчаларда подписан болуп турам да. Ошол жерге кирип жазсаңыздар, баары сиздердин ар бир берилген сурооңуздарга жооп беришет, кенен маалымат алып аласыздар. Анткени мага WhatsApp'тан, дайректтен жазганда аябай көптөгөн айымдар жазат дагы. Мен жетишпей калып атам. Азыркы учурда мен команда чогултуп алгам, аябай күчтүү кыздарды тандап алдым. Чындыгында өздөрүнүн ишин жакшы билишет, өз убагында аткарышат. Айтор колум узарып эле көп иштердин баарын аткарып коюп атышат. Аябай жакшы экен. Команда менен иштеген. Негизи мурда сетевой маркетингде эмнеге ушундай бир ийгиликтерге жетет, кантип жетет десе, көрсө команда күчтүү болсо, ошондой сетевой маркетингде көптөгөн ийгиликтерге жетсе болот экен да. Ошонун сыңарындай эле бизде сетевой маркетинг эмес, бирок биздин команда ушундай бир психология боюнча бизде ушундай психологиялык жактан күчтүү болгонго, күн сайын энергетический жактан күчтүү болгонго, ушундай бир өзүмдүн билгендеримди тартуулайын десем, менде кээде убакыт болбой калат, кээде жетишпей калам. Анткени күн сайын айымдарга жооп бериш керек, андан кийин китеп заказ бергендерди доставка кылыш керек, андан кийин дагы бир сабактарды боюнча маалымат бериш керек, сабактарды башташым керек, марафондорду тартуулашым керек, айтор ар кандай программалар түзүшүм керек болуп калат. Ошон үчүн убакытым көп учурда жок болуп калган үчүн көптөгөн айымдарга жооп бере албай калдым. Буюрса, эми бир дагы сурооңуздар жоопсуз калбайт. Сөзсүз түрдө жооп берем деген ойдомун. Мына жерде аябай ызычуу экен. Жакшы. Акыркы жазган постумда аябай бир башкача көптөгөн айымдарга катуу тийгенди, эмнегедир кайрылгандар аябай көп болуп атат. Анткени мындай регалжың болуп жашаган айымдар көп экен да. Же жашасамбы, же жашабай эле койсомбу, барсамбы, же барбай эле койсомбу, кайрылып кайтсамбы, же кайтпай эле койсомбу деген айымдар аябай көп экен да. Анан ошол учурда менден сурап атышат, эмне кылайын депчи. Мен негизи бир тараптуу жооп бере албайм. Ар бир адамдын өзүнүн тагдыры өзүнүн колунда. Анткени мурда YouTube каналдарда, сабактарда да, түз эфирлерде дагы айтканмын. Адамга Кудайым бир гана тандоо укугун берген, Мына ошол тандоо укугун туура өзүңүздүн жүрөгүңүздү тынчап, интуицияңызды колго алып, анан кийин тандасаңыз, мына ошондо туура жолду тандаган болосуз. Албетте, интуицияңызга таянып иш тутсаңыз эле кыйынчылыктар болбой койбойт. Сөзсүз түрдө кыйынчылыктар болот. Жашоо деген өзү бир балансты сактап туруш керек да. Кээде жакшылык күндөр, кээде жамандык күндөр. Дайым эле жаман күндөр боло берген болсо, анда адамдар кутуруп кетет. Дайым эле жаман күндөр боло берсе, анда адамдар такыр эле жоголуп кетет жер бетинен.
эгерде дайыма эле жакшы күндөр боло берген болсо адамдар кутуруп кетет. Ошонусуңарындай айдын 15-и жарык, 15-и караңгы дегендей. Ошол караңгы күндөрдү адамдар кандай басып өтүшөт, татыктуу басып өтүү же болбосо татыксыз басып өтүшү. Айтор ушуга окшогон сөздөр. Угуп жатабы мен сүйлөгөндөрүм? Токтоп калып атат. 100 күндүк марафонду өзүң өтөсүң дейт. Албетте сөзсүз өзүм өтөм. 100 күн бою бир күн да калтырбастан, күн сайын эртең менен 100 күндүк марафонду күн сайын өтөбүз. Эмнеден турат дебейсиздерби ушул 100 күндүк марафон? Профессия. Мындай экен да, бизде мисалы өтө көп да сабакка катышкан учурда аябай жакшы болом. Анан сабакка катышып бүткөндөн кийин уже менде кандайдыр бир жашоого болгон желание жоголуп кетет деп айтышат да. Эми караңыздар, эгерде сиздер 1 айлык жашоого, 1 айлык марафондорго катышсаңыздар, 1 айлык ушундай жашоонун кандайдыр бир эргүүсүн алган болосуздар, же болбосо 3 күндүк сабактарга катышсаңыздар, 3 күндүк сабактын эргүүсүн алган болосуздар да. Анан көрсө ойлонуп отуруп, бизде айымдар ушунчалык бир чүнчүп кетиптир. Аябай бир самооценкасы дагы төмөн экен. Анткени акыркы постто мен сиздерге жазгам. Өзүн түптөп ай сайын почти уже $1000 чыккан айым бизнес жасап, бизнесин жасаганга жардам бердим. Күн сайын көмөктөштүм. Айтор 8 айдан бери күн сайын жарым сааттан убактымды бөлүп, WhatsApp'тан видеозвонок аркылуу аябай жакшы мотивациялар берип, жол көрсөтүп отуруп 8 ай бою. Мына ушундай $1000 доходко чыккандан кийин өзүнүн бизнес идеясы менен эми үйөсү бир эле жолу келип, ыйлап, мен сенсиз жашай албайт экенмин, мен сенден башкасын менен жашаганга менде эме жетпейт экен. Короче, ушуга окшогон жанагындай сөздөрдү угуп, бир эле сөзгө мына ушундай менен уже мамилесин үзүп салды да. Мейли эми бир сыймалуу экен. Көрсө, аялдардын самооценкасы өтө бизде төмөн экен да. Ошонусуңарындай 100 күндүк марафондо биз эмне кылабыз? Эң биринчи ошол өзүңүздөрдөгү ички каалоолоруңузду, ичиңиздерде болуп жаткан машаламаны ойлотуп, бир эмеге алып келип, упаковка кылып, максаттарыңызды ассоциацияларга бөлөбүз дагы. Андан кийин күн сайын эртең менен саат 6-да, же болбосо 5-тен 7-ге чейин, эртең мененки 5-тен 7-ге чейинки убакытта, ровно ушунча саатта дебейм, 5-тен 7-ге чейинки убакытта Кыргызстандын сааты боюнча сиздерге ушундай бир задание келет. Ал заданияны көргөндөн кийин, айтор ошол видеону көргөндөн кийин сиздерде бир күндүк мотивация болот. Мисалы, бир күн кечке ошол көнүгүүнү аткарышыңыз керек. Бир күн кечке кеңештер берилет. Бүгүн кечке мына ушул кеңешке таянып, ошол күнүңдү өткөр. Же болбосо бир күн кечке мини медитациялар берилет. Ошол медитацияны күн сайын угуп тур. Айтор айлана чөйрөңдөгү сага тоскоолдук кылып жаткан, сага жанагы сенин ситуацияңда болуп жаткан проблемаларды өзүңдү оолак кырмаш үчүн, психологиялык жактан күчтүү болуш үчүн мына ошол күн сайын видеолор берилет. Күн сайын 100 күн бою. Андан кийин уже, конечно, 100-күнгө келгенде адам кандайдыр бир уровенде психологиялык жактан ойгонгондо кадимкидей мен жана посттордо жазгандай мээси кандай десем, мээнин булчуңдары ушундай бир чыгып калат десем, фитнес менен машыкканда деле адамдын булчуңдары чыккандай эле, келбеттүү болуп калгандай эле, жанагы күн сайын ар түрдүү практикаларды, психологиялык көнүгүүлөрдү аткарып, өзүн тарбиялап алгандан кийин уже адамга точно өзүнүн цели айкын болуп көрүнөт да. Анткени 100 күндө уже конкреттүү түрдө адам өзүн түптөп алат. Албетте бир сабакка катышкандан кийин пайдасы тийди деп биз толугу менен эч бир психологдор, эч бир коучтар, эч бир тренерлер гарантия бере албайт. Анткени ошол эле учурда, ошол эле убакытта сиздерге жардам бериши мүмкүн. Андан кийин жашоодогу проблемалар, жашоодогу көйгөйлөрдүн баардыгы адамды өзүнө тартып кетет. Эгерде колунан күн сайын жетелеп турбаган адам болбосо, же болбосо күн сайын жол көрсөтүп турган наставник болбосо, азыркы учурда аябай кыйын экен да. Анткени интернетке кирдиң, уже жаман маалымат окудуң, болду, сен ошол маалымат менен кечке алышып, чалышып, бир күн кечки убакыттын кандай өткөнүн билбей каласың. Бизде мисалы бактылуу өмүр жок, бактылуу мүнөттөр бар деп айтабыз. Мына ошол 100 күндүк биздин марафонубузда бактылуу мүнөттөрдү жасайбыз.
мына ошондо гана кийин дагы канча бир жылдардан кийин дагы мына ошол учурда 100 күндүк марафондо басып өткөнүмдө менде башкача жашоо болгон болчу, менде ушундай бактылуу сезимдер болгон болчу, бактылуу окуялар болгон болчу деп кийин дагы эстеп жүргөндө ушундай бир жагымдуу сезим калтыра турган окуяларды жаратабыз да. Анткени бүгүн мен студияга барып, видеолорду тартып, медитацияларды жазып, бүт баарын даярдап, ушинтип сүйлөп отурсам, студияда отургандар, жолдошум бүт баары ушул сөздөрдү угуп отуруп, даже жанагы бүттү дегенди да байкай калышыптыр да. Сен сүйлөп жатканда кадимкидей мээбиз токтоп калып атат дейт, кадимкидей эс алып калып атабыз деп ошентет да. Даже жанагы китепти окуп жатканда дагы эң биринчи жолу мен эсимде ошол жолдошумдун жанында жүргөн бир бала колуна китепти алды дагы, бул кандай китеп деп ошентип калды. Анан мен деле унчуккан жокмун, жооп берген жокмун, күйөөм деле унчуккан жок. Анан окуп калды кызыгып. Акыры мен көзүм кыйыгы менен карап койдум дагы, бир иш кылмыш болуп эле жүрө бердим. Анан арадан бир 10 мүнөт убакыт өттү. Бул китепти окугандан кийин менде кадимкидей мээм эс алды дейт да. Менин мээм ушунчалык эс алды. Азыр эле бир жарым саат мурда келген бир проблема менен келген элем, ойлонуп. Ошол кадимгидей бир өзү менен өзү жоголду деп ошентет да. Көрсө чындыгында жөндөн жөн биз психологияны жашообузга киргизишибиз керек деп жөндөн айтпайт экенбиз да. Ошон үчүн ар бир айымды мен айтат элем, внутренний күчтүү болушубуз керек. Внутренний стерженьди биз тренировка кылдырышыбыз керек. Бизге ашыкча физический жактан эркектердин жолуна тоскоол болуп, эркектердин жасаган жумушун кылып отуруп бизге эч ким медаль такпайт. Биз качан өзүбүздүн ички дүйнөбүздү тренировка кылдырып, ушунчалык бир психологиялык жактан күчтүү болсок, өзүбүздү любой ситуациядан алып чыкканды билген болсок, мына ошондо чындап жеңишке жетебиз да. Анан дагы менде кечээ мен айылга барып келгенден кийин бир башкача уверенность пайда болду да мендечи. Анткени стористе сиздерге бөлүшүп жаткам да. Ататектердин ушундай бир программасы, ататектер боюнча маалыматтарды, сабактарга катышып жүрүп, тренингтерге катышып жүрүп, ушунчалык бир көп маалымат алып турмун. Мен ошол өзүмдөн улуу, азыр көзү тирүү кезимде барып батасын алайын деген ойдо жолдошумдун ата-энеси, алардын туугандары, анан өзүмдүн чоң ата, чоң энелерим, чоң атам жок, бирок чоң энем бар. Ошол энелерди барып батасын алайын, жанында сүйлөшүп, акылы менен бөлүшөйүн дедим да. Мага кандай кеңештерди берет, жаштыгымдагы болуп өткөн окуяларды уккум келди. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мурда ушул ишти баштаганда мурун, 3 ай мурда мен Кыргызстан боюнча 100гө чыккан чоң ата, чоң энелердин батасын алгам. Эң узагы ушу 108ге чыккан. Анан Балыкчыдагы, Лейлекте, Нокатта, Кара Балтада, ошого окшогон 100дөн ашкан, бир кылым жашаган, бир кылымдан ашык жашаган чоң ата, чоң энелердин мен батасын алып, алардын башынан өткөн окуялардын баардыгын угуп, алардын кеп кеңештерин угуп, эмнеге өкүнүгөн, жашоосунда эмне кылса кандай болмок эле, кандай чечим кабыл алса кандай болмок эле, ошолордун баардыгын угуп отуруп, анан кийин менде ушундай жашоодо бир күч пайда болгон. Ошол күчтүн аркасынан мына ушундай бир психологияга кирип кеттим, өзүм да билбеген абалда. Эми темадан азыр бир аз алыстап кеттим. Айтор чоң энем менен сүйлөшүп отурам. Чоң энем ошондо мага мынтет. Эң биринчи кезекте өзүмдү аягын деди. Кандай гана ситуация болбосун өзүмдү аягын. Биз кезинде 10дон, 15ден, керек болсо 17ге чейин баланы төрөп, бир да жашоопуз, ушу балдарыбыз деп карап, көртүрүлүктүн аркасынан түшүп, жаныбызды карчырып ушунчалык бир өзүбүздү аябай эркек менен бирге алышып салышып иштептирбиз. Азыр ошол назаны өзүбүз тартып атабыз дейт. Ал балабыздын көңүлүн караймын, бул баланын көңүлүн караймын, кала берсе келиндердин көңүлүн караймын, андан ашпаса неберелердин көңүлүн караймын. Ойлонуп көрсөм, мен өзүмдүн жашоомду бир да жашап атпырмын дейт. Азыркы чейин мен баарына жаман көрүнөм дейт. Акыл айтсам да менин акылымды тыңдашпайт. Эми тыңдашат, бирок ичинде баары сезип турам дейт. Жаман оюнда, бул кемпир айта берет да деп эле ойлоп калышат дейт. Бирок өзүм үчүн жашап атпырмын. Ошол мен үчүн эң өкүнүчтүү деп айтты да. Эми ал кезде ошо замандын талабы ошондой болгон. Ошол чоң энемдин айтканы мага аябай бир чоң күч берди. Кандай гана ошол китептеги эмелерди окуп чыкты, окуп чыккандан кийин ушунчалык бир
мага эме кылды да, чындыгында рахмат деди. Ушундай бир сонун сөздөр экен. Ушул сөздөрдү же болбосо ушундай айткан бир биздин жаш кезибизде ушундай айткан адам болгондо мен аябай көп иштерди жасасам керек деп ушинтет да. Анткени билесиздер, мурунку айымдардын күчтөрү ушунчалык көп болгон, алардын энергиясы ушунчалык көп болгон. Алар физический жактан да, психологический жактан да аябай күчтүү болушкан. Баштарынан согушту өткөрдү, ачарчылыкты өткөрдү. Колхоздун энесинде жанын аябай кул болуп иштешти. Не деген гана күчтү талап кылат, не деген гана энергияны талап кылат, мына ушул нерселерге жетиш үчүн. А бизде азыр токчулуктун, молчулуктун заманы. Кааласак учабыз, кааласак машинабызга отуруп каалаган жагыбызга кетебиз. Кааласак башка өлкөгө барып көчүп кетебиз, кааласак шаарга барып жашайбыз, кааласак айылга барып жашайбыз, кааласак төрөйбүз, кааласак төрөбөйбүз. Мына ушундай шанстарды чоң эне айтып атат. Бир ушундай бир заман келсе керек, ошол заманга жетсек экен, ушундай заманды көрүп калсам экен дедим эле, эми көрүп атам. Бирок ошондой деле адамдар бактылуу эмес. Бактылуу адамдарды көрбөй атам дейт да. Ошонусуңарындай менин буюрса ошол сүйлөгөндөрүм, ушул айткандарым толук түрдө бүт айымдарга жагат деп ойлобойм, бирок ошентсе дагы 10 айымдын ичинен бир айымга жакса дагы мен үчүн чоң жеңиш деп ойлойм да. Анткени бизде азыр айымдар көпчүлүк ойгон эле экен. Facebook'a кирсем көптөгөн айымдар бири-биринин этин жеп ачкан, бири-биринин атын чукуп ачкан, бири-бирин табалап күлүп ачкан. Айтор бизде айымдар көралбастыктын, күйүкчөлүктүн, ушактын күйүнө түшүп бир низкий вибрацияда жашап жатышат экен. Эч бир айым ойгон эле. Азыр мага катышып жаткан айымдардын бир мен сабак баштасам, ошол былтыр августта баштаган болсом, где-то бир 2000 айым. 2000 айым эле ушундай мен менен сабактарга катышып, мен менен сүйлөшүп, балким YouTube каналдарда жуан гана видеолорду көрүп отургандыр, бирок недостаточно деп ойлойм да. Ошондуктан буюрса алдыда аябай көптөгөн кыла турган иштерибиз бар. Ойлобоңуздар, бир эле китеп менин жашоомду өзгөртүп жиберет, же болбосо бир эле сабак менин жашоомду өзгөртүп жиберет деп эч качан ойлобоңуздар. Бир жерде туруп калбаңыздар. Бир сабакты бүттүңүздөрбү? Издене бериңиздер, алдыга карай умтула бериңиздер. Дарак деле эч кимден сурабай өсүп атпайбы? Суу деле эч кимден сурабай эле агып атпайбы? Ошонусуңарындай эле биз адамбыз го. Адам болгондон кийин кадамдарды алдыга карап таштай беришибиз керек. Мен азыр суроолорго жооп берип коеюн. Аябай аракет кылып акча салып келейин деп жуматып бара албай калдым. Бул жолку да жолдошум жалтырап акчамды алып койдум. Мейли деп жүрөгүмдө экенин табага берип койдум да. Аябай сонун. Демек Кудайга ишенгениңиз буюрса, сөзсүз түрдө сиздин жиберген запросуңузга жооп келет. Сөзсүз түрдө. Салам дейт. Кайсы китеп экенин айтып коесуңарбы дейт. Эртең менен Кыргызстан сааты менен туура келбей калат экен Москвада дейт. Сабактар Телеграмдан жөнөтүлөт дейт. Сабактар WhatsApp группада болот. Сабактардын ссылкалары келет. Эч кандай Телеграмдан эмес, бул ошол атай YouTube каналдарга доступ посылка менен жүктөлөт. Аны ошол группага кошулган айымдар гана көрөт, башка адамдар көрө албайт. Ошондуктан бул жерде да сурап турбай, эртең менен Кыргызстан сааты менен туура келбей калат экен деп. Эртең менен Кыргызстан сааты боюнча 5-тен 7-ге чейин берилет. Эгерде туура келбей калган болсо, кийин туура келген убакта көрүп алсаңыз боло берет. Азыр дагы өтө көп суроолор болуп атат эле. Толкунай же чакра тууралуу да болобузак дейт. Чакралар туурасында болот. Буюрса, мындай биздин кандай десем, аз чакра туурасында суроо болуп калды, мен кыскача айтып кетейин. Биздин акча таап, идеяларды жаратып, акчаларды зарабатывать этишибизге мына ушул чакралардын ролу аябай чоң экен. Анткени денежный канал деп коюшат, денежный поток деп коюшат экен. Мына ушулардын баардыгы биздин чакрадан зависит этет экен. Чакраларды азыр көпчүлүгү уккан, вроде түшүнөм дейт, бирок бул аябай чоң тема. Ушунчалык бир чоң тема экен, аны казган сайын кызыктар чыга берет экен. Сабак канча сом дейт. Сабак боюнча биздин командада азыр бул жерде 100 күн марафон деп баракчадан кирип атат.
ошол баракчага кирип кенен маалымат алыңыздар. 100 күн марафон деп менин друзьямдан 3 эле достор турат да. Ошол 3 эмеге баракчага жазылып алсаңыздар, бир баракчасында марафон боюнча маалымат, бир баракчасында китеп боюнча маалыматтар, бир баракчасында ошол денежный поток боюнча маалыматтарды алсаңыздар болот. Баардыгы жакында марафондор башталат. Акчасы канча болот дейт, ошол эмеге кайрылсаңыздар бүт баарын түшүндүрүп, жол-жоболорун көрсөтүп берет. Запись жөнөтүлөбү дейт. Жок, видео жөнөтүлөт. Видео жөнөтүлөт. Күн сайын, биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн. Мына ушул мисалы бул жерде билесиздерби, бул жерде мисалы ар бир күндүн өзүнчө бир эмеси болот экен да. 23-сентябрдан баштап эсептегенде 31-декабрга чейин 100 күн ровно болот экен. Ошол аралыгында биз нумерология, астрология, дагы көптөгөн илимдер боюнча ошол күндөрдөгү бир өзгөчө күндөрдү санап көрсөм, именно ошол күндөрдө аткарыла турган техникалар да бүт баары менде программа боюнча даяр экен да. Мисалы үчүн 23-сентябрда эмнени жасаш керек, биринчи күнү. Ошол күнү так ошол мен берген көнүгүүнү аткарышыңыз керек. Анткени ошол учурда сизден ошол нерсени талап кылат. Андан кийин экинчи күнү дагы бир көнүгүүнү берем. Анткени 24-сентябрь ошол биз айткан көнүгүүгө туура келе турган күн экен. Ар бир күндүн өзүнчө бир башкача керемети болот да. Ошону сыңарындай ошол күндөргө тууралап эмелерди бүт баарын тактап, календарь боюнча программалар түзүп койдум. Азыр буюрса ошол студияда почти жарымына чейин жаздык, бирок монтаждалып жатат. Аябай көптөгөн адамдар иштеп жатат. Мен жөн гана видеосун даярдап, медитацияларды, майда чүйдө бүт баарын ушинтип даярдап атам. Менден башка дагы студияда башка адамдар бар. Ошолордун баардыгы бири монтаж жасап атат, бири звукун жасап атат, дагы бирөөсү дагы бир анимация, бир нерселерин гүлдөп дегендей ошолордун баарын жасап жатышат. Буюрса бир эле менин эмгегим эмес, бул жерде башка адамдардын да эмгектери бар. 100 күн бою дейт. Суббота, воскресенье да болотпу дейт. 100 күндүк марафон дегенден кийин бул жерде эч кандай суббота, воскресенье дем алыш деген нерсе жок. Күн сайын. Анткени Гүлнарча мына түз эфирдин башына кошулбай калыпсыз, түшүнбөй калыпсыз, Бизге чисто психологиялык жактан жардам болсун үчүн бир күндүк мотивация түрүндө видеолор алып турасыздар. Түшүнүктүү болдубу? Гүлбара Таркулова видео түрүндө жөнөтүлөт. Сөзсүз түрдө. Анткени медитацияларда видео түрүндө жасалып жатат. Ошол медитацияларды сөздөрү менен бирге айкалыштырып, биргеликте ошол эмеге совпадение кылып жасап атышат да. Мен да түшүнбөй калдым дейт. Ушу түшүнбөй калган айымдар жөнүндө да бир нерсе айтып берейинби? Мен жанагы китеп боюнча группада, мисалы, көп айымдарды сырттан байкоо салып турам да. Китеп алган айымдарды бүт баарын WhatsApp'тан группа ачып, ким кандай жазып атат, ким эмнени жазып атат, ошого жараша ал кандай жашоо образын өткөрүп атат, ал кандай жашоодо жашап жатат, ошол сүйлөгөн сөзүнө жараша уже интуиция сезип турат да ал адамдычы. Анан ошол учурда аябай күчтүү айымдар бар ошол группада. Чындыгында байкап турам көп айымдарды. Анткени ар бир жазган сөздөрүн окуп жатканда бир башкача бир вибрация чыгат да ошол айымдардын сөзүнөнчү. Ушунчалык биз көпкө чейин сүйлөшүп отургум келет ал айымдар менен. Анан кээ бир айымдар бар. Ушунчалык бир майдалап, түшүндүрүп, ар бир нерсени көрсөтүп, биринчи шаг, экинчи шаг, үчүнчү шаг деп айтып көрсөтүп турсаң деле, сен мынтишиң керек мага, сен анан мынтишиң керек, же болбосо мен эч нерсени түшүнбөй атам, мен такыр эчтекеге түшүнгөн жокмун депчи. Эми мындай айымдарды мен башында айткам,
биз андай адам өзүнүн үстүнөн иштеп жатканда бир жанындагы адамды жетелегенге милдеттүүбүз да. Бул жерде суроо берген болсо кимдир бирөө сөзсүз түрдө ошол суроого жооп берет айымдарчы. Анан китептерде күн сайын ар кандай көнүгүүлөр берилген. Ошол көнүгүүлөр кыргызча, жалпак тилде аябай жөнөкөй жазылган да. Бүгүн ушундай жасаңыз, бүгүн ушундай кылыңыз деп, эч кандай научный тилде эмес, эч кандай бир түшүнүксүз орусча эмес, бүт баарын аябай түшүнүктүү кылып жазган да. Ошону дагы түшүнбөгөндө ушундай айымдарга таң калам. Эгерде мисалы ошол көнүгүүнү мен аткарып берип койгон болсом, мисалы биринчи күндүн көнүгүүсүн сиз ушинтип жазыңыз, анан кийин ушинтип жазыңыз деп, эгерде мен өзүм тилим менен жазган болсом, анда уже менин жашоом болуп калат. Биз мына уктап жаткан мээни, кыймылдабай бир чаң басып жаткан мээни ойго түшүрүш керек, кыймылга келтиришибиз керек. Ал үчүн тынбай ойлонуш керек. Кайра ошол жерде окуш керек, кайра ойлонуш керек да. Кайра өзүнө суроо бериш керек. Анан мен эч нерсени түшүнгөн жокмун, все болду деген болсо, 1 сабакка катышасыз, 2 сабакка катышасыз, секирип жанагы гүлгө конгон көпөлөктөй болуп жүрө бересиздер. Бул уже сиз өзүңүздөн зависит этет. Сизди эч ким колуңуздан жетелеп келип, сизге эч ким бир нерсени даяр бир жашоого алып келип киргизбейт. Сизге жөн гана кайсы жерге сабакка катышсаңыз да сизге жөн гана жол көрсөтүп коет. Мына ушул жолдо барсаң ушундай болот. Ушул жолдо ушул нерсени жасап кет. Ушул жолдо баратып ырдат кет. Ушул жолдо баратып бийлет кет. Бул жолго такыр түшпө, бул жолго түшсөң жыгыласың деп ушундай бир сөздөрдү айтып кетет. Ошону аткаргандар гана чындыгында максатына жетет да. Анан кийин ошол жолду көрсөтүп турса деле мен бара албайм, жүр мен менен бас, мени жетелеп ал деген болсо эч ким көнбөйт. Ошондуктан ойгонуп, ушундай бир осознанный акыл эс менен жашаш үчүн аябай бир чоң күчтү талап кылат, аябай чоң энергия керек. Ал эми өлүк түрүндө эч нерсенин кереги жок, артка карай кете турган жашоодо жашасаңыз, анда эч кандай бир энергиянын кереги жок, сизге эч кандай күчтүн да кереги жок. Анда назад кете бериш оңой эле, бактысыз болуш оңой эле, өзүңүзгө бир проблема создавать этиш оңой эле, баары оңой эле. Бирок биз адам болгондон кийин алдыга жылыш үчүн өзүбүзгө күч чогултушубуз керек, өзүбүзгө энергия чогултушубуз керек. Мына ошол энергия бизди азыктандырат жашообуздучу. Мына ошол энергия биздин мээбизди ойготот. Эгерде ошол нерсени дагы биле албасаңыз, түшүнө албасаңыз, анда билбейм. Жөнөкөй бир алифбени алып окуп башташыңыз керек да. Ошол алифбеде апа, ата деген сөздөр, апа деген ким? Апа деген апа да деп койгон тура бересиздер. Ошо апа дегенди да терең философиясын аныктап, чечмелеп беришет да кээ бирки адамдар. Чынын апа, ата деп кээ бир түшүнбөгөндөр мына ушундай эле түшүн эмесин, сөзүн айтып коюшу мүмкүн. Ошондуктан эч качан бир даяр турган нерсени, мисалы китеп алгандарды Telegram каналда медитация каналына кошомун, андан сырткары WhatsApp группага кошомун, андан сырткары аялдын энергиясы деген марафонго бекер кошуп жатам. Мейли көп айымдарга жардам болсун. Кошумча мына күнүмдүк тиричилик менен өздөрүн бир жолу алыштырып, бир жолу жоголуп кетпеш үчүн ошол ишин эргүү менен жасасын. Келиңиздер, ошол мага бир мисалы бир эртең бир жакка барам, эс алып келем дегенде, ошо бир күн мурун же жолдошуңуз сизге шопинг кылып келем, же эртең бир белек алып берем, даярдан деген болсо, ошо бир күн мурун бир башкача эргүү менен иш кыласыздар, Ошондой эле башкача эргүү менен жашап, менде сабагым бар, ушу сабагымды укканга, ошо сабактагы маалыматтарды укканга мен батыраак аракет кылышым керек деп, үйдөгү иштерди баттан жасап, ушундай бир башкача мотивация менен адам аракет кылып баштайт го. Ошондой нерсе жок да көптөгөн айымдардачы. Сен мага даярдап беришиң керек, сен түшүндүрүп беришиң керек, жок дегенде ушундай бир бекер сабак өтүп беришиң керек деп көп айымдар. Мейли бекер сабак өтүп бере берем, эми карап туруңуздар, бекердин да бекери бар дейт. Мен кече жакында болгон нерсени айтып берейин сиздерге. Кече жакында эмес, мындан бир нече ай мурда Лена Блиновсканын сабагын мен Телеграмда жакшы түшүнбөйт болчумун, кече жакында уже түшүнүп баштадым. Мага бир кыз, сиз ушул эменин сабагына катыштыңыз беле деди. Ооба дедим. Мен катышкан эмесмин, бирок менде анын бүт сабактары бар деди. Сен катышпасаң каякта сабактары бар деп таң калдым да. Кыргыз кыз, случайно бир топ мурда эле таанышып калганбыз, мындай съемка учурунда эле. Telegram каналдан таап алдым деди. Көрсө Telegram каналда мына ушундай көптөгөн сабактарды тапканга мүмкүнчүлүк бар экен да. Мурда дисктерди, клиптерди чыгарганда жанагындай пираттар ушу дисктерге таратып сатып жиберчү го. Азыр деле мына ошого окшогон бир жаман адамдар көп экен да, интернеттен таратып жиберет экен. Менде ушул Лена Блиновсканын
беш марафону бар деди. 5 марафон бүт баарын угуп чыкканмын деди. Жакшы дедим. Ушундай бир жыйынтык алдым ошо марафондорду уккандан кийин десем, пока жок, жөн гана угуп эле жүрөм деди. Сенде бир мындай бир эмең ойготту, кандайдыр бир инсайт алдыңбы ошол марафондордон десем, эми иш менен алаксып жүрөм, же болбосо угуп жатам, вроде жакшы, эч кандай мага таасир берген жок деп айтты да. Ошо дедим. Андан кийин уже бир топ убакыт өтүп кетти. 2-3 айдан кийин жолуктук. Жолуккандан кийин машинасы менен авария болду. Бирок ошол кезде мен айтамды унутуп калыптырмын. Машинасы менен короче тормоз иштебей калган, авария болду. Анан ошол учурда мен Лена Блиновсканын эмесине подписан элем. Сторисин карап отуруп көрсө да бир кыз анын сабактарын бүт баарын ушундай таратат экен да, бекер элечи. Ленанын сабагына катышып эмне кыласыңар, бекер эле менде бар, алгыла деп бекер ачып салыптыр каналдарданчы. Ушундай взломать этип хакерлер. Анан ошол учурда ал кыздын үстүнөн мындай эмеден чыгып келатып, магазинден чыгып келатып, башына сосулки жана муз түшүп кетиптир да, көпкө чейин комада жатыптыр. Анан Лена айтып жатат, мен эчтекеге каршы эмесмин, мен хакерлерге да жакшы мамиле кылам, ушундай мага каршы конкуренттерге да жакшы мамиле кылам дейт. Бирок менин алдыда тагдырыма келе жаткан жамандыктардын баардыгын ошолорго жөн гана подарка кылып берип коем дейт да. Анткени энергетический обмен болуш керек дейт. Менин сабактарымды бекер алыштыбы, мен дагы алардын ийгилигин өзүмө аламын, мендеги жаман нерселерди аларга кайтарып берем деп айтат да. Ошондуктан дайыма баланс сакталыш керек. Дайыма эле бер, жейм эле дей берген туура эмес. Өзгөрсөңүз өзүңүз үчүн өзгөрөсүз, кылсаңыз ошол көнүгүүлөрдү өзүңүз үчүн кыласыз. Сиздин жакшы жашоодо жашашыңызга башка бирөөлөр милдеттүү эмес. Сиз өзүңүз аракет кылсаңыз жетет. Анан мен төлөдүм эле, мен китеп алдым эле деп милдет кылган айымдар болуп атат, мага жазып алып, сен ушундай түшүндүрүп коюшуң керек, кылып коюшуң керек деп. Кайсы китепканадан, мисалы, кайсы жерден китеп сатып алсаңыз, ошонун автору келип сизге түшүндүрүп берип атат. Давай ушуну жасай, эми ушуну кыл. Мага байланышыңыз, мен сизге ушундай белегим бар, ошо белекти кайтарып сизге белек кылып тартуулайын деген сыяктуу эмелерди ким жазып берип атат. Просто мен ушу кыргыздын айымдары тиричиликтен баш көтөрүлбөй атат. Кандайдыр бир кичинекей болсо да көңүлдөрүн бир аз көтөрөйүн. Ошо көңүлдөр көтөрүлгөн сайын кандайдыр бир уровеньге чыгышат да, ойгонушат. Жакшы жашоодо жашаса болот экен го деген сезимде бир башкача нерселер болот деген ойдо ушундай нерселер кылып атам. Мен эч кимге милдеттүү эмесмин. Мен бул жерде жөн гана жасаган жумушумдан ырахат алам. Мен бул жерде акча үчүн кылып жаткан жокмун. Бирок ошол нерсени дагы баланс сакталып туруш керек. Эгерде мен силерге бере берсем, бир күнү өзүм ооруп калышым мүмкүн. Же болбосо менде энергетический истощение болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен берген нерсе ордун бир нерсе менен толукташым керек. Сиздер берген нерсе менден да берилип, ушундай бири-бирибизди энергетический обмен. Мындайча айтканда, мен сабактарды айтам, алыш-бериш техникасын жасаңыздар дейм. Мына ушундай балансты дайыма сактап жүрөлү. Анткени биз бири-бирибизге уланган цепочка катарындабыз. Арасында кимдир бирөө үзүлүп чыгып кетиши мүмкүн катардан. Мага кереги жок, мага мындай сабактан эч кандай эме алган жокмун деп. Ага деле каршы эмеспиз. Ордуна сөзсүз түрдө башка айым келип толуктайт деген ойдомун. Мурда мен аябай айымдардын көңүлүн карачумун. Мен акыркы жазган постумду окусаңыздар керек. 8 ай жетелеп жүргөн айым. Элестетип коюңуз, азыр мен бир айымга 5 мүнөт убакыт ажыратканга эч кандай бир убакыт таппай атам чындыгындачы. Тиги марафонго тияка балдарым үйдө семья болупчу. 8 ай бою эмне менен алектенишин, анын жашоосундагы миссиясын, өзүнүн жашоодо кыла турган ишин, эмнеге кызыгасын, хоббисинен бери аныктап берип, күн сайын ар тараптан аны изилдеп, чукуп казып отуруп, анын ичиндеги ошол жаш кезинде кыркысып жүргөн бизнес идеясы бар экен, бирок кандайдыр бир финансы боюнча кыла албай жүргөн экен. Билбейм, милдет кылыш эмес, 8 айдан бери бирге алып келатып, кайрадан мурун кабалына кетип калганда мен ушунчалык аябай бир обидно болду да. Демек айымдар дагы деле бир өзүнө болгон ишеними, өзүнө болгон баасы да башка жашоодо дагы умтулуп жашап, мындан да сонун жашоо болуш керек. Мен ошол жашоого да умтула берейинчи деген нерсе жок экен да. Ошон үчүн айтат элем, бирөөлөр үчүн өзгөрбөңүз, бирөөлөргө жашооңузду жүктөбөңүз. Ошо группадагы ошентип жазган, эч болсо сен түшүндүрүп коюшуң керек, эч болсо сен күн сайын бизди контроль кылып турушуң керек, анан мынтип коюшуң керек деген айымдар бар. Сиздер акыл эси жайында, акыл эси толук жетилген, здоровый, чоң айымсыздар. Окуучу эмессиздер, садиктеги кыздар эмессиңер, садиктеги балдар эмессиздер.
акыл эси толук жетилген зрелая женщина деп коет. Мына ошондуктан акыл эсиңиздерди ойлонуу, ой жүгүртүү, сознание, подсознание, бессознательное состояние бүт баарын окуп атасыздар китепте. Давайте жашооңуздарга колдонуңуздар. Мен азыр эч бир айымга мурда аябай көңүлүм кара үчүн азыр эч кимди карабайм. Мейли менден улуу болсун, мейли менден кичүү болсун. Эгерде туура эмес сүйлөп жатабы, эгерде туура эмес нерсе мага мамиле кылдыбы, ордуна койгонго менде күч бар. Анткени кече жакында ошол ата-тектер боюнча, родовой программа боюнча тренерлерге катышып, ошол наставнигимен башкача бир сабактарды алгандан кийин, чоң эне менен сүйлөшкөндөн кийин менде башкача күч пайда болду. Чындыгында ата-тек боюнча алектенген, тууган урук менен катташкан, уже осознанно катташып, алар менен сүйлөшүп, алардан күч алып келдим да, менчи, значит, мен жалгыз эмесмин. Мен бул дүйнөдө жалгыз эмесмин. Мени коргой турган, мени колдой турган адамдар бар. Эгерде кимдир бирөө мага жамандык кыла турган болсо, мен үчүн жооп бере турган адамдар бар деп. Менде ушундай күч пайда болду. Мурда болсо, албетте башка бирөөлөрдө боло турган проблемалар менде да болгон. Туугандар ортосунда түшүнбөстүктөр, бир туугандар ортосунда түшүнбөстүктөр, ата-энеге болгон таарыныч, өзүмдү жалгыз элестетип, бир депрессиясына чөгүп кеткен учурлар болгон. Анда уже сен уже не осознанно жашаган болосуң да. Азыр мен эч кимден коркпойм. Чындыгында мен айланамда эң улуусунан баштап эң кичүүсү кызыма чейин колдогондор бар. Ошон үчүн ата-тек, тууган уруктарды бизде динде дагы айтат. Тууган уруктар менен катнашты үзгөндөр тозокко кирет деп айтат. Бул деген Кудай бизге жамандык каалап эмес, сөзсүз тозокко киргизиш үчүн андай деп айткан жок. Кудай деле каалабайт биздин тозокко киришибизди. Болгону ошол туугандар менен катташып жатканда, сизге жамандык кылган, сизди таштап кеткен ата-энелердин, ошолордун күчүн сезиш үчүн дагы жалгыз эмес экениңизди билип, аңдап жетиш үчүн, аң сезимди ойготуш үчүн мына ошол туугандар менен биргеликте мамиле кылгыла, үзбөгүлө мамилени деп ошон үчүн айткан да. Барып бир күн сиздерде бир кандайдыр бир ойгоносуздар да. Эми бардыр балким араңыздарда көптөгөн айымдар азыр окуп атат, китептерди алып атат, сабактарга катышып атат, аябай көптөгөн айымдар бар, бирок өз алдынча гана. Мен азыр эң чоң жетишкендигим мына ушундай бир өзүм жөн гана бир жөнөкөй максат коюп, бирок ошол максатым тез убакыттын ичинде ишке ашып кеткен өзүм да байкап калдым. Азыр ойлонуп отуруп, ушул китепти чыгарыш үчүн не деген гана эмгектерди кылбадым. Болгону менде нар жакта энергия уруп аткан экен. Азыр эстеп көрсөм, менде андай күч жок. Тескерисинче видео кылып, эгерде чарчап калсам жатып калам, эс алам, мурдагыдай жанталашык жок да. Ошон үчүн мен айтат элем, женская энергетикаңыздарды көтөрүңүздөр, сабактарга катышыңыздар, ойноп күлүп жашашыңыздарды каалайм. Китептин кадырын билбегендер го, мен сени китебине жетпей жатам дейт. Чындыгында бул жерде Димка эжи айтып жатат, 52-28 деген. Кээде мен аябай таң калам. Мен ачыгын эле айта берейин, кээ бир айымдар бар экен, группадан чыгып кетип атышат, мен аларды кармап калбайм. Кээ бир айымдар бар экен, китепти алып туруп такыр бетин ачпаган айымдар бар экен. Ошондуктан эми ар ким ар кандай кабыл алат. Эми бир күн келет, ошол кандайдыр бир жашоодо проблеманы басып өтүп, жон терисинен сезгенден кийин, анан ошол китептин темасы эле өзүнө тартат дагы, ошол жерден анан өзүн оңдоп баштайт да. Ага чейин биз адамдар ушундай бир текебер экенбиз. Жакшы жолго тарткан адамды тескерисинче бир алсыз катары кабыл алат экенбиз да. Ошон үчүн мен сиздерден суранат элем, бир жерде дарак самал дейм десем, дарак деле эч кимден сурабай өсүп атпайбы? Адамдар бир суу бербей койсо деле көчөдөгү дарактар деле өсүп атпайбы? Арыктагы сууну деле эч жакты карабай деле ашып ташып кетип атпайбы? Каалаган жагыначы. Ошонусуңар дагы адам деген адам го, жандуу зат го. Бул Кудай Таалам периштелерден да жогору кылып койгон зат да. Анткени периштелерди адамды жаратканда сажда кылгыла дедирген. Ошондуктан периштелердин да бийик кылган, өзүңүздөрдү бир бийик кармаңыздар. Дайым эле бир жамандыкты ойлоп, бир шайтандын туткунуна түшө бербеңиздер. Жаман ойлордун бардыгы, негативдин бардыгы шайтандын туткуну. Сиздерди максатыңыздарга жеткирбей, сиздерге тоскоолдук болуп жатат. Жакшы.
качатты азыр сурап аткен. Сүйлөгөнүн угуп отуруп, ишими да калтырып коеюн дейм. Аябай сонун айымдар. Мурда эгерде кимге кызык болсо менин биринчи кантип чыккандарым YouTube каналга кириңиздер дагы. Мындан 1 жыл мурда, ровно 1 жыл мурда чыккан видеону көрсөңүздөр, эсимде жок. Биринчи чыккан видео ошо суу боюнча бир маалымат берсем керек. Ушунчалык бир каалоо менен кылган экем. Жолдошум айткан, сен азыр даяр эмессиң. Давай мен сени стилисттерге алып барайын, кийимдерди алып берейин, жакшынакай салонго алып барып жасандырып, анан кийин видео тартпайынбы деп. Анткени мурда эми клиптерди тартып жүрүп ошого көнүп калган. Анан мен айткам, мага кереги жок андайда. Мен өзүмө карашпасын, сөзүмө угушсун деп айткан экем да. Ошондой бир жүдөп чыккан экен. Сүйлөштү деле билбейм, бирок ар жакта бир сөздөр турат да. Айтайын деген бир тема турат, айта албай тартаныбый алыпчы. Ошол видеону кээде өчүрүп салгым келет, бирок мейли эстеликке калып кетсин деп калтырып койгом. Андан бери канчалаган сөздөрдү сүйлөдүм, канчалаган сабактарды өттүм, канчалаган адамдар менен тааныштым. Азыр үйдө жаагым басылбайт. Кече дагы айылга барганда апам айтат, сен турушуң эле жаш бала болуп калыптыр го. Ал сүйлөсө деле тамашалап күлүп, аларды күлдүрүп, анекдот айтып бересиң. Бул сүйлөсө деле бир веселая болуп, бир башкача болуп калыпсың деп айтат. Мурда мен бир нерсе деп сүйлөп койсо деле өзүм алып эле ыйлай берчүмүн. Жаман өзүнө алат болуп эле дагы бир эки адамдын башы биригип калса эле мени жамандай берет дей берчүмүн да. Азыр болсо постты жазганда окусаңыздар керек. Ошол жерде мен аябай бир чын өз сөзүм менен, өз колум менен жазган посттор. Сөздөрүн угуп мен Алишанга даярдаган. Келиңиздер, шам намаз окуй тургандар, намазыңыздарды окуңуздар, ишиңиздерди кылыңыздар. Мына ушундай мотивацияларды күн сайын 100 күндүк марафон катталгандарды күн сайын эртең менен сиздерге видео аркылуу берип, 5 минутта болсо дагы, 10 минутта болсо дагы өзүңүздөрдүн убактыңыздарды ажыратып, эртең менен көзүңүздү уюктан ачканда гана сабак келди экен деп карайсыздар дагы. Угуп отуруп, наушник менен угуп отуруп, энергия алып, все болду. Бүгүнкү күнүмдү ушундай өткөрүшүм керек экен деп видео жумушуңуздарды башкача кыласыздар. Жумушка чыксаңыздар да ошо жумушуңуздарды башкача кылып, ошентип эргип алып, кечинеси чарчап келип уктап жатасыздар. Эртеси күнү мен сиздерге дагы бир башка бир видеону даярдап коем. Айтор ошентип 100 күндүк марафонду биргеликте өткөрөлү. Жаңы жылга чейин аябай сонун бир темада чоң нерсени талкуу кылып, бир жакшы уровеньге чыгып, жакшы бир эмелерди, жыйынтыктарды чыгаралы. Ошондуктан мен сиздерди ошол 100 күндүк марафондо күтөмүн. Каалоочуларга гана мен эч кимди мажбурламайм, мен эч кимди жазылышыңар керек деп эч кимди самооценкасын түшүрүп, кандайдыр бир кадыр беделине так келтирип эме кылбайм. Каалоочулар гана. Мен 100 айым деген просто 100 күнгө ылайыкташкан марафон болгондуктан 100 айым болсо кандайдыр бир совпадение болуп калмак. Ошол биздин 100 күндүк марафонубузга деп ушундай ойдо жазганмын. 100 айым болбосо деле Кудайдын бергени, канча айым болсо деле ошончо айым катышкан болсо мен сүйүнөмүн ар бир айымды сабакка катышып жатканымда. Азыркы учурда мурда эми телефонду эле видеосун тартып алып сабактарды ушинтип эле өткөн болсом, мына ушинтип эле. Азыр качественный видеолорду камераларды алып алып, профессиональный студияда монтаждарды жасап, анимацияларды кошуп жасап, ушундай бир жогорку деңгээлде даярдап атышат видеолорду. Буюрса аларды дагы өзүңүздөр көрөсүздөр. Бир гана марафонго катышкандар. Да, саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Ким эфирдин аягына катышып калган болсо, мен бул видеону YouTube каналга жүктөп салам. Ошол жерден кенен отуруп көрүп алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.